$75.000 кеми бар деп 3 бөлмөлүү үй, жанында 2 бөлмөлүү временкасы, гаражы, очокканасы менен шашылыш түрдө сатууга чыкты туугандар. Бул жер кайсыл жерде десеңиздер, Аламидин базарына жакын жайгашкан Бакаята конушу туугандар. Жакшы жери, бардык коммуникациялар центральный, газ, суу, свет, канализация, газ менен канализация тартылган, аны кошуп алсаңыздар дагы болот. Мектеп бала бакчага жакын жөө эле барып келсеңиздер болот экен туугандар. Таза ушул 5 сотук жер аянтында жайгашкан үй туугандар. Баасы $75.000 кеми бар деп сатууга чыгарды. Эсин номери экранда турат. Бир катар чалып сүйлөшүп баалашып көрсөңүздөр болот. Сиздер менен кененирээк тааныштырайлы, жүрүңүздөр. Бул жагынан ушул Аламидин базарга машина менен 3 мүнөттө эле жетсеңиздер болот. Суум, гум тараптарга, центрге болсо, машина менен пробка жок болсо 10 мүнөт. Бул тарабынан Дордой базарына түшүп кеткенде эле оң экен туугандар. Бул жерге келүүнүн дарегин тагыраак айта турган болсок, ошол жанагы Алматинка көчөсү менен Жибек жолунун кесилишинен күн чыгышты көздөй өткөндө светофордон эле сол тарапка Бидионова көчөсүнө бурулуп келесиздер дагы, Бышкадан каналдан өтүп туруп оң тарапка келесиздер дагы. Анан кайра оң тарапка ушул Канчоро көчөсүнө буруласыздар. Ошонун уландысы биз турган Анар көчөсү болот, 8-дарекке келесиздер туугандар. Бардык документтери так таза колдо. Бул тарабында ошол 3 бөлмөлүү үйү, бул жагында гаражы, андан ары временкасы, очокканасын дагы бир катар көрсөтөлү. Көчө тарабы ушундай дарбаза калиткасы орнотулган. Келгенде эле ушул бул жагында гаражы, временкасы менен чоң үйдүн ортосу ушундай навес болуп жабылган, асты стяжка болгон туугандар. Бир четинен көрсөтүп баштайлы. Бул тарап ошол гаражы, көчө тараптан деле чоң воротасы бар. Бул жагынан дагы бир катар көрүп койсоңуздар болот. Ушундай. Андан бери келгенде туугандар, бул жакчагы өзүнчө бир бөлмөсү. Мынакей. Астында теплый пол бар. Жанагы 2 жаш ушул жерде жашаса дагы болот экен. Анан эң сонун жери мына жагы экен. Мага жакты ушул жагы. Өзүнчө бул жагында ашканасы, жуунуучу бөлмөсү, бир спальный менен өзүнчө бир комната экен туугандар. Көрдүңүзбү? Бул жакчагы спальный, бул тарабында ТВ зонасы турат. Анан бул тарабында болсо мынакей жуунуучу бөлмөсү. Раковина, күзгүсү, аристону, душевой бардыгы коюлган. Бул жакчагы болсо мынакей, көрдүңүздөрбү? Бул жакчагы ашкана эмеректери коюлган, раковинасы бар. Анан бул тарабында ошол кир жууган машинкасы дагы турат. Ушул 3 бөлмөнүн тең, душевойдун, спальныйдын, ашкананын тең асты теплый пол бар туугандар. Андан бери көрсөтө турган болсок, ушунун асты навес болгон туугандар. Бул жагында жакшылдандыруу аянтчасы, бул жагына жанагы өзүңүздөр үчүн огурцы, помидор, картошканы эгип алып, ошону карап эрмектесеңиздер дагы болот экен да. Бул жакчагы сыртка ашкана туугандар, көрдүңүздөр, ашкана эмеректери, раковинасы бардыгы коюлган, холодильниги, бул тарабында ошол очогу деле жасалып турат экен. Бул жерде мынакей центральный таза суу чыккан, көрдүңүздөр, Оппа. Бул жакчагы болсо чек арасы туугандар ушул жерден болуп калат экен. Ушудан бери сиздерге карайт. Мына жерден бери сиздерге карайт. Бул тарабында чакан болгон тоокканасы бар экен. Анан ушул навестин астына көмүркана, отункана кенен колдонсоңуздар болот. Ушундай туугандар. Мынакей газонду көрдүңүздөр. Газон каласаңыздар, газон кыласыздар. Же болбосо чакан болгон дыйканчылык менен алектенсеңиздер дагы болот экен. Анан бул тарап бурчунда болсо сыртка жатканасы дагы жайгашкан. Жүрүңүздөр, эми чоң үйдүн ичин дагы бир катар көрсөтөйлү. Жакшы жери туугандар. Бардык коммуникация бар экен да. Газ, суу, свет, канализация өтө сонун. Анан мектеп бала бакчага дагы жакын. Документтери так таза болгон, 5 сотук жер аянтында жайгашкан. Анан бул жакчагы болсо кире бериш жайы узунунан коридор, четте топко жайгашкан. Бул жагында кирме чыкма болгон 2 бөлмөсү, анан бул жагында бир балдардын бөлмөсү экен. Көрдүңүздөр, бул жагында ушундай шкафтары турат туугандар, компьютерный столдары, бир кишилик кровати дагы турат. Анан бул тарабын көрө турган болсок, мынакей. Балдарыңыздар ушул жерде отуруп эле сабак окуй берет экен да, көрдүңүздөрбү? Китептерди, дептерлерди баардыгын ушул жакка тизет. Анан бул тарабы болсо спальный бөлмөсү экен, көрдүңүздөрбү? Кийим сала турган шкафтары, 2 кишилик жумшак эмеректери бардыгы бар туугандар. Анан бул жакчагы топкасында бир катар көрүп коюңуздар. Топкасы туугандар бул тарабы көмүр менен жылытат экен азыркы учурда. Эгерде газды тартып келип, газды кошуп алсаңыздар болот, же болбосо электр энергиясын кошуп алсаңыздар дагы болот экен. Көрдүңүздөр, өтө сонун локацияда. Аламидин базарга машина менен 3 мүнөттө жетсеңиздер болот. Бишкектин центрине, Суум, Гум тарапка 10 мүнөттө жетсеңиздер болот. Анан бул тарабынан түп-түз Дордой базарына түшүп кеткени дагы оң экен туугандар. Сиздер менен тез кабар болду. Жакшы ой пикириңиздерди калтырып, анан ушул үй жаккан болсо келип көрүп баалашып алсаңыздар болот.
Баасы $75.000 аз мас кеми бар туғандар. Эсин номер экранда турат. Бир катар чалып сүйлөшүп, келип көрүп баалашып алсаңыздар болот. Жакшы ой пикириңиздерди калтырып лайктан басып коюңуздар. Анан ушул видеону таратканды унутпаңыздар.